hot far. Экинчи stop signal. Üçüncü поворотники. Dördüncü задний ход. Дагы эмне калып кетти? Задний ход, аварийка, стоп сигнал. Бешинчи противотуман. Так, кеттик. Вообще машина через жигиттер мына машинада негизи баардык эле машина айдап жүрөбүз. Машинада негизи ушул машинанын общий сөлөкөтүн күндүзү дагы, түнү дагы, гос номери, айтор өзүнүн сөлөкөтү толук билинип турушу үчүн именно бул чырактар машинанын жолдо кенин кесир жүрүш үчүн коюлган буюмдар. Эми мисалы подфарникти айта турган болсок, подфарникти мына машинанын үстүнөн караганда машинанын төрт бурчунда коюлат дагы машинанын сөлөкөтү канчалык деңгээлде чоң экенин көрсөтүп турат. Алдынан караганда эгерде иномарка болсо, иномарканын бул крайдан бул крайга чейинки болгон сөлөкөтүн көрсөтүп турат. Эгерде машина грузовой боло турган болсо, машинанын канчалык деңгээлде бийик экени, канчалык широкий экени ошол подфарниктен билсек болот. Бул жерде эмнеге керек десе, анын семинга встречный келип аткан, анын аркасынан ээрчип келип аткан машиналар бул машинанын настолько чоң, канчалык узун билип туруш керек. Бул жөнөкөй эле подфарник мисалы. Эми ушул подфарник качан машинага коюлганда кандай жайгашат? Вообще как устроена система? Подфарник дайыма эки предохранительден турат. Мисалы, алдыңкы бул предохранитель менен, бул лампочка менен. Бул лампочка экөө чогуу бир предохранительде турат. А бул лампочка менен, бул лампочка экинчи предохранительде турат. Эми ушул жерде эмне үчүн деген маселе жаралат. Себеби эгер бир переднийде замканя чыккан болсо, анда система общий өчүп калбаш керек. Анан эгер эмнеге анда мындай кылды, эмнеге мындай болгон жок десе, эгерде бул лампочка менен бул лампочка өчө турган болсо, бул мотоциклге окшоп калат, бир эле тарабы жанып калат. Ошон үчүн муну карама каршы өчүрөт, ошондо аркасы бир жагы жанып, габарит азбы көппү билсе болот. Бул заводской система. Буну бирөө мындай ойлоп таап атайын переделка ушундай кылып койбойт. Бул завод ушундай талап ушундай. Анан салондо плафондор именно мына шток прибордогу, климат контролдогу, ушул айтор ичин жарытып аткан лампочкалар ушул эле эки лампочканын бирөөсүнө кошулат. Мисалы номерное освещениянын лампочкасы дагы ушул эле лампочкалар бирине кошулат. Ал эгерде бирөө келди дагы мени подфарнигим күйбөй атат десе, значит анын башка подфарниктерин да карайбыз. Мисалы ал айтып атат, сол жагы жанбай атат. Оң жагы жанып атабы, аркасы жанып атабы, мисалы. Аркасына өткөндө экөө тең жанып атат. Демек, именно ошол подфарниктин өзүндө проблема болот. Себеби предохранитель күйүп калса, алды өчкөн болсо, анан напротив аркасы өчүш керек эле. Предохранительден болгондо. Ошон үчүн мындай жанбаган нерселерди текшерип атканда, мындай колуң тээлекте эле машинанын мына системаны билген адам айланып эле карап туруп, айыбын таап коет да. Полный подфарник жанып атат, номерный жанбай атат. Значит, уже предохранительде питание жок, лампочканы өзүң караш керек. Түшүнүп атасыздарбы? Бул система эмнеге айтып атам? Буну эгер билбеген бала болсо, бул өчүп калган болсо, ал предохранитель текшерип жүрөт. Бул жанып аткан болсо дагычы.
Ошон үчүн ушул системаны жакшы түшүнүш керек. Бул машина кандай экенине маанилүү эмес. Код американец, код европеец. Бул стандарт бардыгына бирдей кетет. Машина ход грузовик, ход легковой. Эч качан мындай прямой бербейт. Бир эки машинада мен дагы көргөм прямой экен. Бирок бул туура эмес да. Бир жагы силикон мөчө турган болсо, машина кичинекей болуп көрүнүп калат. Жолдун чекетине коюп койгон болсо, оң жагы күйүп турган болсо, сол жагы көрүнбөйт, келип сүзүп алышы мүмкүн. Ошон үчүн бул алыстан белги берет да, булчу жанына келгенде эмес. Жанына келгенде балким сүргө токтобой коюшу мүмкүн, турат 4 метр, 5 метрден сүрөт чоң машиналар. Бул алыстан белги берет. Ошон үчүн бул нерселерге өтө серьезный караш керек. Кайсы бир машина бир нерсе жанбай аткан болсо ham адамдар маани бербейт. Эчтеке эмес дей берет. Именно ушунун айынан канча авария болот да. Ошондуктан именно подфарник системасын негизи кыйын эмес, сложный эмес. Жакшылап түшүнүңүздөр. Анан кийин бул жерге коюлган лампочкалар боюнча ар түрдүү лампочка боло берет туугандар. Подфарникте бир определенный мынча ватт коюлсун деген түшүнүк жок. Бирок подфарникке эң чоң иштетилген лампочканын ватты 21 ватт. Эң кичинекей иштетилгендики 5 ватт. Түрдүү лампочкалар боло берет. Аны эмне эскисе чыгарганда ваттына карайсыңар лампочканы. Ошондайын алып келип сала бересиңер. Бирок ушул лампочка алмаштырып атканда 12 вольт, 24 вольт карап коела. Көп продавецтер айырмасын билбей эле сата берет да, бере берет. Ошон үчүн өзүңөрдүн эмеңер карап койсоңар. Өзүңөр лампочканын ваттарын карап, вольтторун карап койсоңар, келген лампочканы салыштырып койсоңар. Туура ошондой ватта, ошондой вольттобу. Бул бир маселеби? Эми биз 24 карабайбыз, бул 24-те ошол эмне себептен төбөсүндө да болот. Бул өзү закон боюнча милдеттендирилген да бучу. Мунун габариттери болуш керек да өзү. Артында дагы, алдында дагы. Бул маселе туугандар мындай да. Бул бир эле подфарник эле тиешеси жок бул маселеничи. Мен вообще эмнеге машинада подфарник мындай турат, ушуларды түшүндүрүп кетсем. Андан кийинки стоп сигнал. Стоп сигнал деген бир эле түшүнүктүү да, стоп сигнал, тормоз тебесиң, аркасы жанат. Ясно. Эми ошол вообще азыр система как работает. Мен азыр чийип берем, схемасы акырында чийди да. Стоп сигналда эч кандай усиленный эч нерсе жок. Стоп сигнал, мисалы бир лампочка дейlik, бир фара. Бир фаранын ичинде подфарник биринчиден бар. Подфарниктин спирали, подфарниктин спирали. Ошол эле лампочкада дагы бир спираль бар. Бирок чоң, бир аз көлөмү чоң да. Бул ватты, мисалы, канча ватт болсо, мисалы, мунун ватты. Так, точно эстей албай атам, бирок мунун ватты кичинекейраак. Мисалы, бир 19 дейли, мунуку 21. Экөөнө бир масса. Эмне адашып кетти. Экөөнү бир жагы бир эле масса болот дагы. Подфарник жандырсаңар, 19 ваттка келет да, подфарник жанат. Тормоз тепкенде бунун ватты чоң болгончо, спираль чоңураак болгончо, буга караганда яркыйраак жанат. Ошол эле лампочка жанат. Бир эле лампочка подфарникке дагы, стопко дагы иштейт. Подфарник түшүндүк, мындай келет экен. Эми стопник бул жерде именно мо педалдын үстүндө. Бул жеринде да контакт турат туугандар. Аты тормозной лягушка. Артында эки контакт бар. Качан бул наоборот иштейт. Мисалы, качан тормоз тебилбей турганда, бунун ичиндеги контакт үзүлүп турат. Качан тормозду кой берсе, бул контакт ылдыйга түшөт. Тетир иштейт да, мисалы. Тормоз кой бергенде контакт кошот, мындай айткандачы. Эч кандай ичинде плата встроенный эмес, простой эле жөнөкөй эле кнопка ошол тормоздун үстүндө катып турат. Бунун аты тормозной лягушка. Бунун бир тарабына через предохранитель плюс келет. Примерно 10 ампер болот. Плюс келип турат. От аккумулятор прямой келет. Эч кандай эмеси жок. Плюс контактка кирет, тормоз тепкенде мына келип туруп сразу нонго кирет. Башкача устроенный эмес.
Эми жаңы машиналарга балким реле коюп койгондур, бирок 90-95% без реле, без ничего предохранитель менен эле жайгашкан болот. Стопниктикичи. Подфарниктики болсо бир реле монтаж болот дагы машинада. Реле монтаждан чыккандан кийин эле, мына реле монтаждан чыктыбы? Болду. Мунугу аркага, алдыга кеткен жерде эле уже ошол жерде чачып коет, мындай кылыпчы. Короче, мына мисалы мунунга кетти деп коелук, мунунга кетти деп коелук. Эми эки алдына бергенде аркасы мындай уланат да. Ошондо мына жерге предохранитель коюлат. Түшүнүңүздөр, реледен чыккандан кийин. До реле дагы бар, бирок ал общийге кошуп койгон. После реле мындай кичинекей предохранительдер болот, где-то 10 бекен ушундай болот. 10 ампер достаточно да. Ну, реледен чыккандан бөлгөн себеби, эгер релеге чейинкиси үзүлө турган болсо, адамдын экөө тең иштеп калат да. Реледен чыккан питанияны анан бөлөт. Бул подфарниктики. Так. Эми башынан түшүндүрөт. Бул схемалар кайда чилет, негизи азыр общий нерселерге түшүндүрүп кеттим да. Вообще кандай иштейт, толук айтып берем. Эми поворот. Поворотник вообще как работает? Биринчиден, туугандар, поворотник деген билесиңер баарыңар, машинанын поворотун бурганыңарда бир жака чикайт этет. Аварийканы бассаң экөө чикайт этет. Мына кандай бир нормада чикайт этет, туурабы? Токтоп өчүп. Мындай айтканда, поворотниктин релеси обычный реле эмес, бир аз особыйраак болот. Атайын ошондойго ыңгайлаштырып жасалган. Аварийканын реленин көрүнүшү мындай. Бул жака плюс келет, бул жака минус келет. Эми ушул эле контактка сопротивление бериле турган болсо, реле иштеп баштайт. Мындай айтканда, релени иштеш үчүн мына ушул контактка сопротивление келиш керек. Сопротивление деген сөз бир буюмдун экинчи тогу айланып келүү деген сөз. Же айтканда, буга масса берсең реле кошот деген. Бирок реле кошкондо плюс чыгарат. Эми жакшылап түшүнүп алыңыздар. Но лампочка туугандар. Лампочканын ичинде спирали бар. И бул масса. Түшүнүп атасызбы муну? Мына спираль жөнөкөй, бул лампочка. Качан мына реле турат мынакей. Реленин ортосуна кнопкага эмнеге ортого азыр. Түшүнүктүү болуш үчүн. Данное время мына реленин 3 контакттуу реле деп түшүнгүлө. 3 контакттуу реленин 2 контагында бирөөсүндө плюс, бирөөсүндө минус постоянка болот. Же через замок болот, айырмасы жок. Питание келди кыскасы. Ортодогу контагына эгерде азыр мына масса берсек, реле бир жолу чикайт этет. Чырс. Бирок ошол чикайт эткенде ушул именно ушу контакттан плюс чыгарат. Плюс 1 чыгарат, өчөт. Түшүнүңүздөр, а? Эми байкайбыз. Бизде мына лампочка бир жагы массада турат. И мына контактты азыр коштук туугандар. Бирикти деп элестетели. Мына масса мына спираль менен айланып өтүп туруп, келип туруп, нерге данный время масса берди. Ошол масса сопротивление деп коет. Нонун каршылыгы, спиральдин каршылыгын сопротивление дейт. Ошол сопротивление келгенде нерге масса келет. Мына спиральдин биягы массада турбайбы? Ошол мына айланганда, ошол каршылыгы масса келгенде реле бир жолу кошот. Тырс кошот. Ошол реленин өзүндө бир функция бар. 1 секунд удерживание же 2 секунд, мисалы, поворотник канчада бир чырык деп, мына арада 1 секунд ойнойт турабы? 1 секундка кошуп бүзөт. 1 секундка кошот, бүзөт. Болду, башка эч кандай. Мындан келди, чырык кошкондо мен айттым. Кошкондо муну плюска айланат дедим турабы? Муну плюсту бияк ыргытат. Ыргытканда муну эмне кылат? Бир жанат, өчөт. Өчсө, муну сопротивление кайра масса берет. Бир жаны өчкөндөн кайра масса барып калабы? Кайра жаны өчөт. Мындай айтканда, сен поворотты бул жака бир шалкайт эттиңби? Сен ошону кайра ордуна кайтармайынча ошол нерсени кайталай берет. Чырык. Түшүнүп атасыздарбы? Бул поворотник простой система өзү. Мына более понятно кылып чыгып берем. Бизде мындай кылабыз. Машинаны
үстүнөн караганда эми биздин бул поворотник эми артында эле ушундай эле поворотник бар вообще. Эми ошол поворотниктерге бул жерден эми силер түшүнүшүңөр үчүн чоң контакт чийем. И биздин тетиги релебиз. Бул контакттардын плюс минусу мындай болушу, не имеет значения, вообще релеге плюс минус келип турат. И нону дагы буладык. Самый простой вариант. Эми туугандар, но гитара. Именно бул жерде мынакей көрүп атасыздар. И нону эгер азыр оңго кылсам моңго тиет, солго кылсам мунга тиет. Мындай айтканда, поворотту силер азыр данный время өчүп турат. Түшүнүп атасыздарбы? Но лампочканы силерге түшүнүктүү болуш үчүн спиральный кылып чийип коеюн. Нол жагы масса. Но контактка тиет. Түшүнүп атабыз, а? Нол деден да кирет дагы спираль айланып. Түшүнүп да? Эми бул именно бул поворотник артында деле бар, боковойлорунда деле бар, туурабы? Эми ал ошол эле зымдан кетет питание. Силер түшүнүшүңөр үчүн мына гитара ошо самый простой эле вариантта. Силер гитараны качан солго кылдыңарбы? Гитара солдогу спиральга тиет. Ошондо мунун массасы, сопротивлениясы муну аркылуу келди, мунга тийди. Демек туугандар, тийгенден кийин бул контакт буңга тиеби, оң жагына тиеби айырмасы жок да, сопротивление келди, бул плюс чыгарат. А плюс чыгарганда бул каяка тийип турат, ошол жак жана берет. Эгер буну солго кылды эле буңга тийди, буңга параллельно буңга тийди, демек бул бир капталып толук иштей берет. Бир жанды өчсө кайра масса сопротивление тийет, кайра жанат, өчөт, кайра тийип калат. Кыскасы мына гитаранын ордуна көтөрмөйчү ошол жака мигать этип тура берет. Анан сен оң жака кылсаң, bundan üzülüp bu jaka tiydi, эми өзү жана берет. Кыскасы релеге мына спиральдан сопротивление келди. Бул бир жолу кошуп үзүп неме кылат, жандырып өчүрөт. Ошол моментте мо плюс ыргытат, кайга тийип турса ошол жак жана берет. Аварийкада ушул эле питанияны аварийка кнопка мына экөөнү одновременно тийгизет болду. Түшүнүп атасыздар, а? Сал поворотик бирден тийгизип атабы? Аварийка экөөнү тең тийгизет болду. Эки поворот одновременно жанганда аварийкага айланат. Болгону муну питание аварийкага барып келет. Ошон үчүн аварийка кнопканы алып койсо поворот иштебей калат. То есть через аварийка кнопкага келет да, муну зымча. Ошон үчүн аварийкага зависимый иштеп калат. А так аварийканын ичинде эч кандай устроенный реле эчтеке жок. Кээ бир машиналардын ичинде аварийка кнопка ичинде реле болот. Бул реле кайсыл жерде турат, не имеет значения. Бул просто вообще система как работает вообще. Ход реле кичинекей болуп, шток прибордун аркасында туруп калат. Ход отдельно мындай реле болуп, бир жерге атайын орнотулат. Бул не имеет значения. Вообще система ушундай иштейт да. Гитаранын бардыгы эле мындай эле иштейт. Поворотник оңго солго тийгизет, кошот. Аварийка болсо параллельно кошот. Ушул системаны түшүнүп алыңызса, ушул система менен бүткүл поворот зат иштейт. Бирок кээ бирки поворотниктер ремонт болбойт, кээ биркилер ремонт болот. Есть транзисторный, есть бандай обычный отмоточный реле менен бар. Аварийканын ичинде бар, түрлүү жерлерде жайгаша берет. Просто бул ремонт кылып атканда бизге керек болгон система. Муну ошо именно ремонт процессте иштетесиңер, анан кийин тогун кандай текшеребиз дегенде именно гитаранын түгүнө муну эки зым келет. Гитараны мисалы сигнализация коюп атканда ham ушул нерсе өтө керек болот. Но поворотник бар го. Замокту ачып туруп, поворотту оңго кылсаңар, именно ошол поворотко келген муну эки зым бар. Солго кылсаң бир жеринен моргать этет, оңго кылсаң дагы бир жеринен моргать этет. То есть ошо гитаранын түгүнө муну эки зым тапса болот. Сигнализация коюп атканда именно аварийкага улайт го. Ошол аварийкага улабайт, на самом деле поворотниктерге улайт. Просто сигнализациядан эки зым чыккан болот дагы, экөөнү одновременно жандырганда аварийка окшоп көрүнөт. А так поворотникке уланат.
Бул системаны билбесеңер, ошо сигнализация автозавод коюп атканда кыйналасыңар. Түшүндүк а буну? Эми задний ход. Задний ход туугандар, бул аты айтып тургандай эле, баягы биз машинаны аркага салганда аркасы жана турган лампочкалар. Машинанын аркасында туугандар, мындай түшүндүрө кетейин. Силерге мындай түшүнүктүү болсун, маселе жаралбасын. Машинанын аркасында вообще эмнелер бар? Биринчи очередь айтып коеюн. Машинанын аркасында подфарник бар, туурабы? Стоп сигнал бар. Задний противотуманный бар. Задний ход бар. Ушуна канча болуп 4 нерсе бар. Аркасын ачканда постоянно подфарниктин лампочкалары кичинекей болот. Задний стоптуку, задний противотуманканыкы, задний ходтуку, поворотниктики, булардын лампочкалары чоң-чоң болот. Себеби подфарник жанып турган мезгилде калган лампочкалар жанганда алардан яркий жаныш керек. Мисалы подфарник жанып кетип атат, бирок ошол моментте поворот жактың. Если поворот лампочкасы кичинекей болсо, анда мутный болуп эле көрүнүп көрүнбөй жанып калат. Ошолдай более четкий көрүнүш үчүн ваты чоң коюлат. Бул деген ваты чоң деген яркий деген сөз да. Поворотниги деле, короче, после подфарник күйө турган нерсенин бардыгынын ваты чоң болот. Силер аркасын ачканда дагы платада мындай 4-5 лампочка турган болсо, эң кичинекей подфарниктер болот. Чытасыздарбы? Уже чоң-чоң лампочкалар уже стоп, поворот деп кете берет. Анан мындай бир машинаны ачтыңар эле аркасын. Лампочка көп экен да. Анан кийин ошону менден совет, бардык лампочканын ден соолугун сурап коюш керек. Кайсы күйөйүн деп калды, кайсы эрип калды. Себеби лампочканын өмүрү бирдей эле болот да. Мисалы бир лампочка күйдү, калган лампочкалар деле жакында күйөт. Же контагы эрип койгон. Лампочка стоит 50 сом. Мейли 100 сом оригиналда. Аркалык стоп лампочкалар. Бирок аны бир алмаштырып койду. Бул жактан 4 штук, бул жактан 4 штук. Азандан койду 50 сомдон 200 сом, 400 сом акча кетет. Бирок ошол кийин иш көрсөтпөйт да. А бизикилерде бир айдоочуларда бир характер бар. Бул заводской дейт. Заводской болсо деле бузулат любой нерсе. Мындай иштеп бүттү, болду ал. Германия чыгарып берген болсо, мыргытып коюш керек ордуначы. Уже эменин күчү кетет. Ошону просто эскертиш керек. Бул лампочка күйүп баштады. Демек бул калган лампочкалар да ошо өмүрү бирдей эле. Булар дагы эртең акырында күйүп баштайт. Бир сыра жаңылап коелу деш керек. Добро берсе жаңылап коюш керек. Жок десе, хорошо, кийин күч алмаштырат деп жабып. Контакттарды все время четко кадаш керек. Контакт кичине чала болуп калдыбы? Бир ямба кармаса жанбай калат. Эми жанбай калды деген туугандар, ал именно стоптуку жанбай калган болсо, эми ал билбейт, жүрө берет. Аркасынан бирөө сүзүп алышы мүмкүн. Поворотниги башка бир нерсе жанбай калса, тоже байкабай ал жүрө берет, сүзүп алышы мүмкүн. Кыскасы, арка стоп бул именно белги берүүчү да аркасынан. Өтө маанилүү роль ойногондуктан дайыма мындай көңүл коюп, кылдаттык менен тазалап, жакшылап, өзү иш кичинекей болсо дагы жоопкерчиликтүү иш. Контакттарын карап койсоңар. Эми темага кайтабыз. Задний ход кандай иштейт? Задний ходдо именно мотор болсо, жанында коробка. Коробканын үстүндө бир датчик турат. Задний ход датчик деп коет. Эки зым чыгып турат. Анын ичи встроенный мындай. Резба, учунда мындай щелчогу бар. Үстүндө эмнер болут. Болуттан анан эмнерде пластик болот да, эмнерде штекер. Штекердин бир жагына баягындай плюс келип турат. Экинчи жагы келет дагы. Экиге тарап болду, баягы эле система. Түшүндүңөр, а? Простой эле болот. Задний ходдагы. Тормозной лягушкага окшогон мындай лягушкасы бар, именно коробканын үстүндө турат.
Бул деле через реле андай мындай болбойт. Болгон ошол питание келет бир жагына. Сен качан коробканы задныйга салганда бул кнопканы басканда экинчи катайына плюс чыгарып берет. И ошо келет дагы эки лампочкага тарайт. Бул задний ход система бардык эле машинада бирдей эле болот. Мындай бир башкачараак болуп калышы мүмкүн. Кандай болуп калышы мүмкүн? Именно бул кнопка бундай эмес, селекторда болуп калышы мүмкүн. Селектор деген эмне десе, автомат машиналарда коробканы биз drive air коюп атканда, именно air drive'ты жандырып аткан мындай бир шапалактай устроенный плата бар. Именно ошонун ичинде мындай эме чуркайт, кнопкачы. Сен качан R-ге койгондо бир контакт этет, D-га койгондо бир контакт этет. Биз шток прибор борулда көрүнүп турат го, R-га жылды, D-га жылды деп. Именно ошол система менен иштеген машиналар дагы бар. Бирок андайлар өтө редкий учурайт. Бастамдан беле мына тормозной рягушка коюшат. Эми бул өзгөрө берет. Негизи система рягушка өзгөрө берет. Булар дагы өзгөрө берет. Булар лампочкалуу эмес, плата болуп кетиши мүмкүн. Бирок бул ушул эле система ойной берет да. Болгону мына эки элемент алмашып кетиши мүмкүн. Мунун ордуна обычный LED лампочка коюп коюшу мүмкүн, безспиральный. Мунун ордуна болсо коробкага түрдүү запчасть коюшу мүмкүн. Бирок кызматы баягы эле аркага салганыңда ошондо плюс чыгат да. Түшүнөсүздөр да? Бул задний ходтуку. Эми противотуманка. Противотуманка туугандар аты айтып атат. Туманга каршы. Туманга каршы болгондон кийин туугандар туманда эмне болот? Главный машина алыста албай калат. Алыста албай калган себебинен ал жолдон чыгып кетпеш үчүн жолдун эки чекеси керек. Шопургачы. Либо эки чекеси же му ортодо полоса керек. Именно противотуманка ошол эки боковойду алып берет. Көп адамдар противотуманка коет да алдына монтаж кылып берет. Өзү и так алдында ближний бар да. Ближний көрсөтпөй калат эч нерсе. Ошо жолдон чыгып кетпеш үчүн противотуманка коюлат. Противотуманка обочинаны алат. Обочинаны мындай айтканда противотуманка самый крайда турат дагы жанганда не прямой бул жакка жарык берет. Түшүнөсүздарбы? Бири обочинаны, бири центр полосаны. Анан мокрыйда белый чагылышат, билесиз да? Ак свет, көк свет, асфальт суу болгондо асфальтка чагылышат да жок болуп кетет. Да албай калат. Противотуманка заводской стандарт боюнча желтый болуш керек. То есть сары. Себеби именно ак нерсе сарыга чагылышат дагы. Полосалар, айтор эмне болсо дагы көрүнөт ошонгочу. Ошондуктан эгер бирөө совет сурап калса, желательно сары болуш керек. Противотуманка как фарага окшоп эле стройный болот дагы, независимый фары болот. То есть отдельно өзүнүн релеси болот, өзүнүн кнопкасы болот, өзүнүн предохранитель болот. Только подфарник күйөт. То есть подфарник жандырмайынча противотуманка жанбайт. Бул дегени вообще полный фаралары машинанын ближний, противотуманка, дальний, айтор кандай гана жарык болбосун, подфарник болот. Подфарник жанмайынча бул системалар иштебейт. Себеби эме? Өчүргөндө ар бирин чыр өчүп чыкпайт да. Врубил подфарник, всё бардыгы өчүш керек да. Мындай айтканда, түшүнөсүздарбы? Себеби подфарник бул машинаны түн киргенде то что милдеттүү түрдө жагыла турган бир элемент да. То есть бөлүгү. Ошондуктан бардык машинадагы жануучу буюмдар подфарникке баш ийет. Передний туманник, задний туманник, ближний фара, дальний фара, плафондорун, ичиндеги штокторун бардыгы баш ийет. Ошон үчүн противотуманка именно ремонтко келгенде подфарникти жагып алган абалда текшериш керек. Подфарник жагып, анан кийин туманник жаксаң, анан точно болот. Подфарник жанбай эле туманник жаксаң жанбайт. Система как работает? Жигиттер мынакей баягы эле реле монтаж болот. Реле монтаж силерге самый простой түшүндүрөм.
нунга келип атканда бул жерде предохранитель болот. Примерно бир 20 ампер территориясында болот. Бул прямой 12 вольт келет. Анда подфарник кантип мунга влиять этет? Анда мына эки управлениянын бирөөсү именно плюс болуш керек эле, туурабы? Бирөөсү минус болуш керек эле. Ушу именно минуска кнопкага улайт дагы. Плюсун подфарник жанганда плюс келет го. Ошо плюсту эмнеге берип коет? Подфарниктин плюсун берип коет. Подфарниктин плюсу бар го, мисалы, подфарник жакканда плюс келет да, лампочкаларга. Именно ошол бул реленин бир жагына берип коет управленияга. Ошондо мынакей туманниктин өзүнүн кнопкасына реакция берип атат качан? Подфарник жанганда. Если подфарник жандырбай туруп кнопканы жандырсаң масса келет, бирок плюсу жок да. Түшүнөсүздөр? Именно ближний дагы ушундай. Подфарник жанбайынча, кыскасы башка лампочкалар жанбайт, система простой, эч татаал жери жок. Ушундай эле устроенный болду. Вообще эле машинанын алдында жарык береби, артында жарык береби, ушундай эле простой эле системалар колдонулат. Бир эле мындай легкий эле да. Главный питание алган предохранитель менен прямой эле барат, болду. Бул көбүнчө мына мисалы мына 30-контактта силовой ушундан ыргытат. Именно ушулар постоянно прямой турат. Мындай через замок болбойт. Эмнеге через замок болбойт? Через замок ал мындай стуленный токторду көтөрө албайт. Постоянно ал прямойдо эле тура берет. Прямой турганда опасный эмеспи деген вопрос жаралат. Прямой турганда опасный эмес, себеби бунда өзүндө предохранитель турат, устроенный. Бир нерсе болсо, бул үзүлөт. Ана вообще бир нерсе болушу үчүн жигиттер, эми бул жактан замыкание болуш керек, турабы? Дагы бир жеринен бир нерсе болуш керек. Если бул жактан замыкание болсо, бул үзүлүп калат, болду, система өчүп калат. Если мына управлениянын бир өзүнөн замыкание болуп, мына постоянно масса келип калды, просто туманник жанып туруп калат, болду. Мисалы, мына прямой масса келип туруп калды, бир жерден кырчылды, кнопкага тийбей эле бир жерге минуска тийип калды деп коелук, постоянно минус туруп калды. Подфарник жанып калды. Туманник. Бирок эмне болот? Подфарникти өчүштөн кайра эле өчүп калат. Түшүнөсүздарбы? Бул безопасный эле схема бучу. Эми ушул эле схема задний противотуманкада янып турат. Дал эле ушул наоборот. Эми задний противотуманка вообще эмнеге керек? Передний противотуманка эми переднийди атып турабы? Обочина линия. Задний противотуманка аркаңан келип аткан машинага алысырактан белги берет, точно машина бар. Болбосо туманда задний противотуманка жандырбасаң 5 метр калганда көрүнөт машиначы. 5 метр калганда ар кыл машина бар. 5 метрде токтобой турган машиналар бар. Анан не только сен алдыңдагы машина тормозду резко тепсе сая алат да. Сен расчёттун чыгара албай каласың. Ошон үчүн обычный аркада противотуманка обычный подфарникке караганда 5 эсе яркий болот. Түшүнөсүзбү? Настолько яркий болот. Ал тормоздан дагы яркий болот. Мисалы тормоз тепсең ошонун жанында почти байкалбайт. Ошончалык яркий болот, алыстан эле бир 10-15 метрден туман ушунчалык калың болсо деле мындай четко, ясно көрүнөт. Аркага противотуманка ошол себептен коюлат. Именно мына ушул эле система, мына управлениясы билебиз, бунун көргөзмөсү противотуманканын белгиси мындай. Өчүрүп коелу. Противотуманка мындай фараны тартат дагы. Эгерде мындай ылдыйга ийилип чийилген болсо, бул противотуманка. Бул жеринде мындай жазуу, мындай нерсеси бар. Бул противотуманка. Если ушул эле сүрөт прямой урса, бул задний противотуманка. Түшүндүңүздөр? Мисалы ушундай сүрөтү бар, кнопкалар бар, байкасаңар машинада. Ошо бири алдын жандырат, бири артын жандырат. Эч качан арканкы противотуманка передниме жанбайт, потому что иногда задныйды жандыра турган момент болот, иногда жандырбай турган момент болуп калат да. Иногда противотуманка мындай туманда эле эмес.
Өтө жол ылай болуп, суу болуп, жол көрүнбөй, же уйку сураганда жагы болот. Бул именно полосаны карап кетесиң да, полосаны таза көрсөтүп кетет. Мисалы сен фараң алдыга алат, бирок именно обочиналарды албайт фарачы. Заводской фара албайт. Азыркы эле биолинзалар эле албаса, мындай обочина кылып. Эски фаралар вообще албайт обочинаны. Анан сен ошондо жолду карап кете берип уйку сурайт. Ошо уйку сураганда жагы болсаң, могу крайды, мына крайды атып кетет. Тумайдын дагы жакшы жери жолдон чуркап чыгып кирген нерселерди дагы атат да. Ошон үчүн түндө жагы болот көп элечи противотуманканын. Ошонго алдын жагып кетип атканда эгер аркасы ham жанып кала турган болсо, анда аркадагы адамды кыйнайсың, көзүн алыпчы. Ошон үчүн эки независимый кылып коет, экөөнүчү. Эми бул системада мен азыр балким көбү билет буну. Мен айтып берип атсам кызыктай болот мүмкүн. Бул системаны түшүнгөндө машинаны ремонт кылыш ошончолук жеңил болот. Эмнеге? Бир бала бир машинаны оңдоо деп салып койсом, аркаңкы противотуманканы жагып, өчүрүп, передиди оңдоп атыптыр. Айырмасына барбайт да мынунчу. Кнопкада өз сүрөтү бар да мыналардынчы. Ошонун айырмасына барбай, именно арканы жандырат, алдын текшерип атат да, чүтастарбы? Аркасын жандырып, алдын текшерсе эми болбойт да. Ошондой маселелерде кыйынчылык болбойт. Анан дагы бир баланы көргөм, ал текшерип атат. Точно ушуну текшерип атат, только подфарик жакпай текшерип атат да. Көрүп атасыздарбы, уже ал настолько кыйналат алчы. Табат, бир аздан кийин жаны кыйналып, анан табат. Мындай кимге кереги бар анда кыйналыш туурабы? Все баары ушундай по планам көрүп алабыз, анан биз иштеп атканда жеңил болуш керек. Ошон үчүн бул кичинекей система болсо дагы бизге мындай полноценный керек. Эми теманы баштан сүйлөшөбүз. Схемалар бирсе чийип берем. Анан бул видео силерге сакталат. Именно иштеп атканда ошо видеону жылдырып көрүп алсаңар болот. Мен ар бирин бизде схема чийип берем азыр. Мындай иштейт. Туугандар, бул силер бул сабакты көрүп атканда мен бай түшүнөм. То что кыйын. Мынча 20 минутта бир видеону тиктеп отуруш кыйын. Түшүп атасыңар, бул мындай бекемирак эле сериодун эле карап эме кылган жакшы. Кимдир бирөө кокустан басып, доступтан чыгып кеткен болсо, кайра сурасаң, кайра доступ бере берем. YouTube'да барлары ham бар. Мен просто YouTube'да жүктөлгөн болсо, кошумча жүктөп коюшум мүмкүн. А так, в основном YouTube'да жок. Мындай эмелер болот да, в основномчу негизи ошого стараюсь. Так, кеттик. Биринчи подфарник. 4 лампочка. Номерное освещение нол жерде. И салондогу плафон система, общий түшүнүксүз. Нерде реле туугандар? Реледе контакттарын жаттадыңыздарбы? Силовой 30, силовой 87. То есть мундан питание кирет, мундан чыгат. Питание мында постоянка болот туугандар. Постоянка питание болот. Именно мына управление через замок болушу мүмкүн. Муногу через замок плюс болушу мүмкүн. Же прямой эле плюс болот. Бул то есть замокко зависимый подфарниктер бар, независимый. Если зависимый болсо силер түшүнгүлө, только управлениянын бир жагы зависимый. А силовой постоянно питаниеда турат. Эч качан реле силовой через замок болгон эмес, болбойт дагы. Ну, может быть, болушу мүмкүн, өтө аз ток жесе. Бирок подфарник постоянка жанып турат, ал аз ток жебейт ал. Сен 10 саат бир жака жол жүрсөң, 10 саат жанып турат. Ал дегени ал уже замокты кыйнайт. Замок канчалык нагрузка тийсе, замок ысыйт. А замок ысый бере турган болсо, эрип кетет. Аны контакттары өтө мындай назик болот. Андай силовой болбойт ал. Эми силовой болсо, бир ай чыдайт, 1 жыл чыдайт, 2 жыл чыдайт, 3 жылда пышып калат. А машина завод 10 жыл гарантия берип атат машинасына. Так что долговечный болуш үчүн алар эч качан бул силовойду через замок койбойт. Бул мына подфарниктеги кнопка туугандар. Али подфарникти жакканда биз бурайбыз го, ушкасын кичинекей, маленький, ошо. Бассаңар, басса келет релеге. Реле мо силовойду бул жакка ыргытат, но плюсту. И бул келгенде туугандар, ушул жерден чыгып атып, эки предохранитель айланып кетет. Мынго бир келет, мынго бир келет. Именно ушул жерге предохранитель коюлат. Эми туугандар, бул үзүлбөй, бул үзүлүп калбаш үчүн сөзсүз мунун
предохранительдин амперажы кичинекей болот. Түшүндүңөрбү? Себеби эгер бул чоң бир кичинекей боло турат, бул эмес, бул үзүлүп кетет, билесиздер да. Сөзсүз бул чоң болот, кире бериши, чыгып бериши кичинекей болот. Ошондо замкание болсо бул үзүлөт, бул үзүлбөйт. Бирок крайний случай буга зымырап тыгып коюшу мүмкүн. Дагы бир ситуация болуп кетиши мүмкүн, ошондо бул дагы үзүлөт. Системаны общий защита кылыш үчүн. Эми ушул эки эле зымдын бир платформа мунга уланган болсо, бир номер освещения мунга уланат, чтобы нагрузка бирдей болуш үчүнчү. Предохранительге баланс кылыш керек да акыры. И мына болсо, это ясно. Мен бая айткам, мына менен бул иштейт, бул менен бул иштейт. Мындай болуп кете берет ал, эми азыр чи баш айлантпай эле коеюн. Бул патварниктин общий түшүнүгү. Эми бул мындай болушу мүмкүн питание. Мисалы бул питание бул жака бул андай боло бериши мүмкүн. А так 70-80% реледен чыкканда экиге бөлүнөт. Эски машиналарда бир предохранитель общий жооп берип калган машиналар бар. То есть номер салып пысырт дедиңиз, система полный патварник өчүп калат машинадачы. Ошондой машиналар да бар. Бирок андайлар аз жоголуп баратат, в основном эле бул система иштейт. Бул патварник. Түшүндүк, а? Эми стоп сигнал. Стоп сигналды негизи схемада эле жок. Бирок ошондо болсо ham чийип коеюн. Эми жеткенде артына барганда эки лампочка тарайт, аны түшүндүрдүк, а? Бул педальдын именно бул жерде лягушка турат. Рулун каякта, тормозун каякта, үстүн карасаң эле автомат, коробка, механика айырма жок туугандар, бардыгында тормозной лягушка турат. Бир лягушка буралып катышы мүмкүн, бир лягушка мындай съемник менен разный болушу мүмкүн, бирок система принцип работа өзгөрбөйт. Сен тормоз тепкенде экинчи жагына плюс чыгат, все, стоп. Сигнализация автозавод коюп атканда ушул система колдонулат. Потому что автозавод жүргөндөн кийин машина ичине кирип плюс салып, замокты ачып, тормоз бир тепкенде автозавод өчүп, машинага өтүп калат. Именно ошол мезгилде ушул лягушкага улайсыңар. Так, адашып кеттим. Бир жагында плюс прямой дагы болот, через замок дагы болот, ал ошо машина аркылуу текшерип таап аласыңар. Бир жагында, короче, плюс болуш керек, постоянка. Тормоз тепкенде именно ошол эле токтуп мунга өткөрүп берет. Бу жөнөкөй эле кнопка да. И артында эки лампочка болот. Экөөнө бир питание келет, экөөнө эки башка келбейт. И ошо экөөнө эки башка предохранитель да келбейт. Экөө просто келет, тарайт. Предохранитель бул эле жерде болот, бир эле жерде, түшүнүңүздөр, а? Бир эле жерде болот. Ошо наратта эле болот. То есть мында замкание болсо деле общий өчөт, мында замкание общий өчөт. Мындай бири отдельно болбойт, потому что бул система кичинекей система. Кичинекей системага эки башка предохранитель койгон, бул машинанын ремонт процессин өтө татаалдаштырып жүрөт. Анда келип бирөө сүзбөйбүз десе, эми бунун башка варианты жок. Стоптогу лампочкалар 21 ватт. 21 ватт дегени бул почти 0,5 предохранитель деген. А 0,5 предохранитель бунга үзүлбөй коюшу да мүмкүн да. Ошондуктан бул системаны страховка кылганда экөөнү бир кылып койгон. Анан негизи стоп сигналды эми негизи бардык адамдар эле билет, өтө важный, ошон үчүн аны тынбай эле карап турушат да, стоп сигналчы. Системаны настолько простой койгон, ошол система простойлугунун себебинен дагы өтө бышык да. Чутасыздарбы? Запчасти самый болушунча минималка койгон да. Запчасть почти бул жерде лягушка, лампочка да. И предохранитель. Минималкада турат да. И полный система ушундай эле иштейт. Бардык эле машина почти ушундай иштейт. Анан эми кээде болуп калат. Кээ бир лягушкаларда бул предохранитель алдында реле коюп коет, монгочу. Бирок андай машина почти мен көрүп, бир-эки эле машинаны көргөм. А так эми реле койсо деле баягы патварниктерге окшоп иштейт. Замокту ачканда реле силовой ыргытат. А так общий ушундай эле иштейт. Анан бир-эки машиналар бар туугандар. Именно могу задний лягушка жөнүндө сөз болуп калды. Задний лягушкада мындай система бар. Автоматтарда гана. Мунун аркасында эки кнопка шифер турабы?
Бул именно мына контакттар, мындай контакттар. Мына болсо ошо лягушканын замок жагы, мына лягушкасы. Автомат коробкаларда именно тормозной лягушка башкачараак болот. Эмне үчүн дегенде, биз билебиз, тормоз тепкенде автоматтын рычагы кой берет, туурабы? Именно ошо автоматтын рычагын кой берген муфта тоже электромагнит клапан менен иштейт. Сен тормоз тепкенде баягы жерден рычагды сорот. То есть блокировканы алат, рычаг жылат. Именно ошонун рычагына жөнөткөн токту тормозной лягушка жөнөтөт. Бирок именно стоптук отдельно, лягушканыкы отдельно болот. Экөөнө тең плюс келип турат, тормоз тепкенде экөөнө тең плюс чыгат. Бирөө рычагга барат, бирөө аркага кетет. То есть силер тормоз текшерип атып, рычагдыкын алданып калбагыла. Потому что экөө бир эле жерде турат. Мындай арткасын карасаңар 4 штекер турат, төртөөнүн эми белгисиз. Бирок төртөөнүн точно экөө плюс болуш керек. Себеби бирөө стопко кетиш керек, бирөө селекторго кетиш керек. Механикаларда эки эле штук болот. То есть ал уже ал стопко эле жооп берет. Ошого ушундай төртөө болуп калса, анда тогун текшерип, эки ток келип аткан болсо, уже дальше кете бересиңер да. Анда стоп жакка кетесиңер, лампочка күйүп калган болушу мүмкүн. Анан ушул жерде бир айта кете турган нерсе, bunun ömrü kısa. Негизичи тормозной лягушка 5 жыл деп койгула. 5 жылдан кийин мындай контактка учураша берип, контакттардын бетине шлак басып калат. Ошо лягушканы ачып оңдо солот. Ачып туруп, лягушканы бир сыйра контакттарды тазалап, пружиналары мындай басыла берип, пружиналары мындай былчыйып калат. Чоюп, кыскасы кайра жандандырып койсо болот. Ана машинага ДТП болгон чакта дагы, ДТП болгондо дагы именно тормозду тебип барып сүзөт да. Машиначы көп эле. Ошондо аркасынан сүзгөн болсо, алдынан сүзгөн болсо, педаль вибрация болгон болсо, көбүнчө зака жеп, лягушка сынып кетет, же болбосо, мына именно аркасын сүзгөндө, мына плюс келип турганда сүзгөн үчүн мына контакттын ичи эме болуп кетет. Замкание болуп кетет. Кыскасы айтканда, после ДТП, если тормозный лягушка оңдолуп, эме болуп аткан болсо, мен силерге бир өтө маанилүү нерсени айтып коем. Короче, мо педальды муну тормозной лягушка 1 миллиметрге мындай тормоз лягушка турат деп коелук, нормада. Мындай педаль лягушка мынтип тепсең кайра ордуна тыкка чыгып калат го. Өзүнүн пружинасы бар. Ошо тормозной лягушканы бир азга ылдыйга тепкен абалда катырып койгула да, машина самоторможение болуп калат. Түшүнүңүздөрбү? Короче, тормоз лягушканы сен катырганда, тормоз вообще кыймылдабаш керек. Тормозду до конца өйдөгө тартып алып туруп, анан катырасың. Түшүнүп атасыздарбы? Настолько. Короче, 1-2 мм тормоз терип калды, машина 100 метрден самоторможение болуп сайылып калат. Түшүнүңүздөрбү? АБС системаны иштетип берет. Машина общий жылбай калат ордуна. Бул, короче, өтө опасный да, потому что 4 колодканы жулуп алган машиналар бар. Вообще эмелерди сындырып берет, баягы колодка кармаган супруттардычы. Потому что машина өтө катты кетип атканды барып кысат да. Баллондор сасып кетет полный. Именно ошо лягушка ремонт кылгандан болот да булчу. Же ДТП болгон машинаны алар өзү айдабайт деле. ДТПдан чыккандан кийин секин сага кирет, сен чукулайсың. Сенден кийин чыкканда самоторможение болуп калат, ал сага келет, сен кылгандан кийин. На самом деле сага тиешеси жок. Ал тормозду тебип барып сүзгөндө тормоз кыйшыйган, формасы кичине мындай жылып калган да. Бул просто лягушканы биз көп чечебиз да, ошон үчүн силерге өтө керек. Биз лягушка алмаштырып калышыбыз мүмкүн, туурабы? Ичин контакт тазалап калышыбыз мүмкүн. Биз лягушканы чечип кайра кадырганда ушундай болот. Ошон үчүн ушунга өтө внимательный болгула. Көрүнүшү битиреп кичинекей болгон менен чоң проблеманы создавать этип коюшу мүмкүн. Ушул. Түшүндүңөр, а? Короче, тормозду кармап алган абалда иштеңер. Тартып алып, катырып, анан тормозду кайра бирек басып көрүп, мисалы чала катып калса, мына кнопка бир мынча эле да, 0,5 эле да. То есть сен мындай бир аз жеткирбей катырып болгон болсоң, тормозуң постоянно жанып калат. Түшүнүп атасыздар да? Кыскасы, мына регулировка болуп, акыры катырылып нете турган нерсе.
Так, bunu büttük. Поворотники. Поворотникте мен силерге аны чийип бердим. Поворотникти эми мен бир эле нерсени айтып коеюн. Обычный реле мындай болуп атат, туурабы? Обычный реле мындай болуп атат. Адашып кеттим. Мындай болуп атат. Бул обычный реле. Без плата, без ничего. Отмотка, питание берсең, муну ыргытат, это ясно. Бирок именно поворотниктин релеси бул реле эмес, түшүнүңүздөрбү? Айтылышып реле болгон үчүн бул эмнеге айтылышы реле болуп калып атат? Просто бул дагы электромагнит менен иштейт. Ошон үчүн электрондуу кнопка. Бирок бунун ичинде встроенный плата. Бул мынтип ток берсең 1, 2, 3 секундага чейин удерживаниясы бар. Ал эмнеге? Мен муну плюс дедим, муну минус дедим. Эми туугандар, машинада бир функция бар, баардыгы билебиз. Эгерде аркадан же алдынан бир лампочка күйүп калса, ошол жагына жаксаңар, ошол жак бат күйөт. Бир жагы ровный лампочкасы барлар жакшы өзү стандарт күйөт. Эмне себептен? Бул өзгөчө реле деп атам. Бул обычный реле эмес дегенин далили ушул. Алдында бир лампочка 21 ватт передний, аркакы 21 ватт. Боковойунда маленький 8 ватт. Плафондогу 5 ватт. Эми кошобуз. 42, 50, 55. Могул жер итогу 55 ватт. То есть бир тарап 55 ватт болду, туурабы? Эми экинчи тарабын эсептейбиз. Передний бир лампочка күйүп калды. Бу жерде эми 0 ватт. Арканкы лампочка бар 21 ватт. То же самое 8 ватт, 5 ватт. Эмнеди кошсок 35 ватт. Нет? 34 ватт. Эми bunun ватты кичинекей болуп калды, туурабы? Эми туугандар, муну сопротивлениясын берсең, ушунун канча көп каршылык келсе, бул ошончо жаа иштейт. Түшүнүп атасыздарбы? Канчалык каршылык аз келсе, ошончолук бат. Мындай айтканда 55 ваттын карабай, мисалы 55 типа считайте удерживание. Мисалы канча көп каршылык келсе, ошончо көп удерживание кылат. Мисалы тырк коштубу, бир аз жандырып өчүрөт. Но азбы, тырк деп тырк кош үзүп коет. Короче, канчалык каршылык аз келсе, ошончолук реле бат үзөт. Канчалык көп болсо, ошончолук тырк, чырк. Баягы именно кошуп күтүп атпайбы? Именно ошо кошуп күтүп аткан секундасыны бул каршылыкка жараша. Если мунун ордуна 55 эмес, 100 ватт берип койгонда, тырк бир аз жанып шырык деп түшүнүп атасыздарбы? Ваттын мисалы эми ушунча машина лампочканын спирали уже 55 ватт берип атат эми. Мунун бир лампочкасы жок. Бул эмнеге жасалган? Айдоочу ичинде туруп эле уже лампочка күйбөй калганын байкаш үчүн атайын жасалган система. Ошон үчүн аварийканын релеси өзгөчө. Айтылышы реле болгон менен иштеши бөлөкчө. Ошон үчүн мунга жакшы маани бериңиздер. Анан көп адамдар биягы бат болот, секин болот, замкание болот дей берет. Бул негизи атайын ошо машинаны айдоочуга белги берип атат. Сени бул жагына бир лампочка жанбай атат. Анан мындай да болуп калат, туугандар. Именно лампочка алмаштырат, өзүнүкүндөй эле лампочка салат. Бирок негеде лампочка алмаштыргандан кийин бат иштеп калат. Туугандар, заводто ар бир салынган лампочка заводской стандартта эсептелип, ошонго ылайык реле коюлган болот дагы. Муну 55 ватт болуп эсептелип чыктыбы? Ушул жерден муну 8-дин ордуна эле 6 салып койгон болду, муну бат болуп калат. Потому что муну 55 чыкпай калат да. Машинада любой нерсе эсептелген. Бул жагында лампочкалар деле эсептелген. Бул жакта өткөндө бир киши келди, короче, меники дейт. Бир жагым иштебей калды, ушундай болуп калды, бат болуп калды дейт. 4-7 ватт. 4-7-nin лампочкасы особый болот. 27 ватт болот да. Баты чоң болот. 21 ватттык лампочка коюп койду. Эки окшош да. Түшүнүп атасыздарбы?
ошондой болуп калат. Ват уже кичинекей болду, уже ал бат мигать этип баштайт да. Кыскасы мына математикасы туура чыгыш керек. Эгер мына силерге жеңил кылып айтканда, бир машина келди, алды деле, аркасы деле боковой полный жанып атат, бирок бир жака бат жанып атат. Демек ушул жака бир лампочканы адаштырып салып койгон. Баты кичинекей лампочка салып койгон. Түшүнүңүздөр? Бир жак керегинен артык эле жа иштеп атабы? 24 вольттун лампочкасы салып койгон, же дагы бир нерсе кылган да. Ваты ошол жакта көбөйүп кеткен. Эми сатуучулар көп деле ылгай бербейт да. 12 вольтко 24 деле берип жатат жаңы сатуучулар. Эскилер билиши мүмкүн. Уста деле карабай салып коюшу мүмкүн. Көп эле магазинде 12-24 лампочка бир сатылат да. 24-түн спирали 2 эсе калын болот. 55 ваттың ошо жерде 100 ваттка айланып кетет. Уже болду, ошо шырык ошондой болуп калат. Эми бул разный ситуация болушу мүмкүн. Вообще түшүнүңүздөр, вообще как это вообще система работает. А так могу реле туугандар, плюсу биягында, минусу биягында, ана муну каласа 3-чү контакт боковойно коюп коёрот. Негизи реленин контакттары окшошо бериши мүмкүн. Система баягы эле система иштей берет. Түшүнүп реледе бир акылды иштете турган, мучтете турган деле эчтеке жок. Болгону баягы гитаранын системасын түшүнүңүздөр. И бул типа эмнеге бат иштейт, секин иштейт, болгону ошо түшүнүп. Жигиттер бул 3-4 машинаны жасаганда силерге ясно болот бул системаларчы. А так эч кыйынчылык жок. Анан кийин по практически деле лампочкалардын ваттарын карап тургула. Ошондо силерге более точный маалымат чыгат. Мен силерге 55 эсептеп чыгардымбы? Бир машинаныкы 40 болушу мүмкүн. Бирок ал өзү ошоңго устроенный да. Бирөөнүкү 100 болушу мүмкүн. Аныкы ошоңго устроенный. Так что ар машинаныкы ар башка болушу мүмкүн. Только биз эки сторонан бири-бирине салыштырабыз. То есть бул жагы жакшы болот атабы? Бул жагы начар болот атабы? Настолько айымы таппай атасыңбы? Рабочий сторонан чыгарып туруп кара ваттарын. Каерде кандай ват турат? Эми ушунчалык көп издеп жүрө бербе. И бул жакты чечип кара, болду, сага ясный болот. Бул жака окшош болуш керек да. Анан кийин задний ход. Эми туугандар, задний ходдо бир эч кандай бир маселе жок. Кнопканы басасың, арка жанат. Аны түшүндүк, муну чийип эле кой. Именно коробкада турат. Эми коробкада кайсыл жерде турат деген маселе жаралат туугандар. Мен силерге бир мисал бир чыгарып берип коеюн. Honda Accord CL7 задний ход лягушка. Мынакей туугандар, Honda Accord задний лягушкасы көрүнүшү мынандай, көрдүңөрбү? Именно коробкага катат, бул пластмасса болбой, темир болот. Не үчүн? Коробка темир да, ысыйт. И пластмасса болсо оңой эле чирип калат да. Ошон үчүн темирден болот дагы. Учунда мына кнопкасы настолько маленький болот, көрдүңөрбү? Себеби биз коробканы рычаг жылдырганда, бул канчалык короткий болсо, бул ошончалык бышык болот да. Себеби коробканы биз коробканы акырын салган балдар бар, коробканы бир чабып салган балдар бар, ар түрдүү балдар бар да. Ошонго чыдаш керек да бу. Ошон үчүн темирден жасалат, аркасы эки штекирлүү болот. Ичинде встроенный кнопка, эч татаал жери жок, любой задний лягушка бирдей эле болот. Эми кайсыл жерде турат? Мынакей коробка, мына стартерде байкагыла, коробканын үстүндө мотор карап катып турат, ошол эле. Коробканын көбүнчө эле мындай төбөсүндө болот да. Коробканын үстүкү жери бар го? Ошол жерде болот көбүнчө эле мынакей. Сам датчик, мынакей эки проводтуу, сарызым, мынакей жашылзым. Эки проводтуу болот, обычно эле катат. Аны өтө күч менен катырыштын кереги жок. Анан кийин чыгарганда эч кандай май-сай акпайт. Коробкадан чечкендечи, эмне үчүн үстүнө коюп атат? Именно ошол маселе каралган да. Мисалы түгүнө катырып койсо, боковойно катырып койсо, коробканы чечкенде май агышы мүмкүн. Ошол именно майга независимый болуш үчүн именно ушундай кылып коюлган. Эми ар машинаныкы ар жерде тура берет туугандар. Эми аны бир машинага токтолуштун кереги жок. Картинага кирейдик. Мынакей Accord CL7дики мынакей. Не болуп атасың я? Так, мынакей. Мына эки зым көрдүңүздөр, өзү колхозный болуп кетиптир.
Көп машиналарда мындай болот. Мынагы артында штекер жок. Ушуну зым бир аз узараттан ана штекер коюлат. Да, прямо штекердин аркасында сайылбайт да. То есть бир каш зым менен болот. Эми ар түрдүү боло берет, бирок буякта принцип работа бирдей эле. Бирдей эле. Мисалы Портердики анан кээ бир машиналарда мындай болот. Именно муну чыгаргандар ичинде шарик болот. Обычно эле шарик. Шарик салып, анан муну катырылат да. Именно Портер ошондой. Сен муну чечип туруп чыгарганыңда шарик түшүп калат. Кайра катасаң уже иштебейт. Ошон үчүн ошо шарикке внимательный болосуңар. То есть чыгарып атканда мындай карап коесуңар да, потому что майга аралашып эле чыгып түшүп калат. Баягы көрбөй деле каласың, мисалчы. А шарик ал не стандарт. Андай шарик табыш кыйын. Любой машинада болуп калышы мүмкүн. Чыгарып аткан болсоңор, шаригин байкап коесуңар, болду. Кайра шаригин тазалап, кайра салып, жаап коесуңар, ничего не страшно. Дагы кайсы машина? Мисалы Camry 35. Toyota Camry 35, задний ход, лягушка. Айтылышын угуп атасыңар, а? Задний ход, лягушка. Любой машинага бирдей эле айтылат. Издесеңер чыгат. Кебетесиң, мисалы машинаны таанып айтасың. Toyota Camry 35 келди эле. Карасаң датчик көп. Там соляной клапан турабы? Айланган эсептеген турат, задний ход турат. Эми ушунун ичинен спидометрдеги турат. Ичинен сен точно 3-4 датчиктин ичинен точно ошонун датчигин табышың керек да, задний ходтукун. Google'га жазасың, Toyota Camry 35, мындай датчик десең, сага чыгарат. ГБТ'синен сен аны көрүп таанып аласың да, мындай айткандачы. Иштеки радиомдорунан, анан эмнеге кайерде турганынан бери айтат, мынакей. Көрүп атасыңар, а? О, астында көрүнөт экен. Күрөң болуп турат мынакей. Көрдүңөрбү? Мо стартердин астынан эле любой машинаны мен Google'дан эле карап таап алам да. Силер дагы ошентсеңер болот. Любой машина атын жазып эле, калса ошону жазып эле, издеп таап эле, предохранителин табышты эле үйрөткөм. Ошентип таап, кыскасы бул схема менен 5 мүнөт мучит этесиңер, барасыңар, тарс жасайсыңар, кетет. Анан эч кандай маалымат жок, барып алып көрүңөр, иштекер чыгарып көр, тогун текшерип көр. Бул биринчиден машинаны күйгүзүп алышар мүмкүн. Тогун текшерем деп, же чыгарам деп сындырып алышар мүмкүн. Ошон үчүн убитка болбош үчүн ушундай методду колдоносуңар. Задний ход боюнча ушу жетиштүү, а? Так. Противотуманка. Противотуманка жигиттер, противотуманкада бир эле маселе бар, эң кыйын. Противотуманканы алмаштырыш маселеси бар. Не деп коет? Штекерлерин отдельно коет. Мисалы, мындай айтканда, бампер чечип атасыңбы? Сен противотуманканы сурбайсың. Бул жактан чоң радиом суруйсуң. Бамперде бар заттын бардыгы ошо менен сурулуп кетет. Мындай айтканда сен чубабайсың да. Ал бирби дагы жаңы машиналар именно подкрыльник билесизби? Баягы баллонунда ылай тоскон подкрыльник. Ошол жерге атайын окошко калтырат. Окошканы чечип ошо колуң салып жасаса болот. Кээ бирки машиналар астынан окошко калтырат. Түгүнө түшсөң, ошо жерде окошко бар, чечсең мындай ачылат. Ошо жерден салып оңдойсуң. Мындай айтканда туугандар, не каждый эле бампер түшүрүш керек эмес. Противотуманка тынбай күйүп турганын себебинен анга дайыма доступ калтырылат. Кичине внимательный болуп карап коюш керек болгон ошол. Анан мынтип туманникти коюп туруп аркасынан бачок катырып койгон болсо, ишене бергиле, анын башка жактан доступ бар. Түшүндүңүздөрбү? Противотуманканы алмаштырганда маани бир, экинчи ваттына карайбыз. Себеби көп адамдар противотуманканы күчөтөбүз дейт дагы, өзүнүкү 55 болсо 100 ватт коюп коет да. Эч качан заводской стандарттагы ватты башка ватт койсоң, ал 100% эрип кетет. 100% эрип кетет. Потому что заводдо бир буюм коюлдубу, уже ал полный математикасы уже кылынган. Мынча реле койшуң керек, мынча предохранитель койшуң керек, ясно. Андан сен 5 ватт, 10 ватт ашча кой, болду, ал по-любому эрит. Ошонго өзүнүкүн коебуз. Күчөткүн келсе, дагы жакшыраак болсун десеңер, анда бир эле жолу бар, отраженияны восстановление кылыш керек, болду. Ал сен келип аткан токтордон эч кандай тиешеси жок. Түшүндүңөрбү? Ошонго жигиттер противотуманканы ошол. Анан ачкан жериңерди четко жапкыла. Потому что
кичине плохой контакт эле суу кичине чачыраса болду уже ошол жер иштебей кала берет. И лампочкаларды противотуманкада постоянно электро крючогу өтө татаал. Мына көбүнчө эле татаал да. Аны көзүң менен көрбөй эле примерно салып туруп неме кылып кое берет. Салып көрүнгөн жандырып жарыгын карап кой. Туура эмес салынган болсо чачырайт. Туура салынган болсо мындай туура атат. Ошону карап койгула. Себеби противотуманка дальний рейсте көп жагылган үчүн эгер кышык салып койгон болсоң отражение ичи полный эрип жүрөт. Отраженияны эрип таштайт. Так, шо, да, эмнеси калып кетти. Противотуманка схемасы чийип берген ба? Противотуманкада татаал деле эчтеке жок турганда. Эки лампочкага бир желе коюлат, бир желеден переди эмеси алдында болот. Бул чыкканда эч кандай беспредохранитель кетет. Бу жерде предохранитель болот. Ну примерно 20 ампер болса керек. Лампочканын ваттына карап кете берет ал. Бул бирөөсү подфарник через подфарник, минусовой через кнопка менен болот. Кээбиркилерде мына плюс менен болуп кала турган болсо туугандар. Мына масса менен болуп кала турган болсо управление. Анда кнопкага келген плюс подфарниктен келет по-любому. Түшүндүңөр а? Подфарникте кнопка бар, кнопкада секирет. Если управление плюс менен болсо, по-любому через подфарник плюс келет ошеге, анан секирет. Ошон үчүн не путайте. Если буякта кнопкада масса келбей, экинчи боковой масса болуп туруп берип атканда адашпагыла. Управленияны, короче, каалагандай кыла берет, заводчу кааласа масса менен кыла берет, кааласа плюс менен кыла берет. Бирок силер кнопкаңардан байкайсыңар да, кнопканы басканда плюс чыгып атабы? Подфарникти өчүрсөң өчүп калат ошо. Ошо плюс подфарниктики просто кирип чыгып атат. Ошондой болушу мүмкүн мындай ушу схемасы. Бул подфарник. Сабак бүттү. Кимде кандай суроо бар? Бергиле. Кошумча мындай чыгарып берип коеюн да, ар бир эменикин. Подфарник. Мына мисалы Honda Fit предохранитель схема. Honda Fit'ten азыр подфарник карайт мисалы. Киргенде так салонуна атсак кеттик мынакей. Электросхема, замка дверей, указатель поворот, катушка, блок система. Ушунда бир эле эме болуш керек. Бир эле предохранительчи. Потому что бул минимальный комплектацияда. Я. Жок. За моторный отсек. Номер 9 экен мынакей. Подсветка переключателя, подсветка комбинация приборов, реле, противотуманный фар. Ушул жерде эмнеге противотуманка бардыгы турат айтайынбы? Потому что ошо подфарники ошолор зависимый да. Зависимый нерселерди ушинтип жазып коет. То есть ушул предохранитель күйүп калса, противотуманкалар ham иштебей калат да. Ошон үчүн зависимый нерселерди көп кылып жазып коет. 9-дачы мына көрөт. Ошон үчүн адашпагыла. Анан мына көп жазып болуп турганда биринчи мынакей подсветка переключателя. Демек ошол биринчидеги нерсеники да, предохранительчи. Бирок именно ошол өчө турган болсо, анда ушунча нерсе иштебей калат деп мына жазып коет. Мына бу жерде андан башка мынакей эме жок, көрдүңөрбү? Подфарник жок. Демек 9-чу бизде кайда турат? Дагы 9-чу мынакей. Şu 9-чуну алмаштырып коебуз. Мисалы подфарникти ушундай табабыз. Релеси болсо оңой. Эмеден кийин эле именно поворотник бүткөндөн кийин реле сразу башталат. Реле муфту, реле вентилятор, реле фара, реле вентиляция система, реле звуковой сигнала, стартера, демек подфарникти көйдүр экен. Не дейт? Реле противотуманный фар, реле электровентилятор,
Реле электростеклоподъемник, управление центральный замок, реле, перезапуск, фонарные задние ходы. Мына 37-чи ошо эмеге жооп берет. Атварики. Так, 37 получается бизде мынакей. Самый верхний, левый. Кыскасы ушинтип таба бересиңер. Патваригинди, релесин деле. Анан эмеге кайтабыз. Стоп сигнал. Стоп сигнал Camry 35-nin рягушкасы мисалы. Camry 40-тыкын кылайлы. Toyota Camry 40-ка, где находится тормозной лягушка? Мына бул жерде маани беребиз, жигиттер. Мына рулдун түгү. Именно мына болуп турган мына нерсе. Мына рулевой колонка көрдүңөрбү? Мо мотору. Мына тормозной лягушка катып турат. Мына түгүндө мына тыйын тормуздуку. Az тормуз тепкенде мына тыйын ылдыйга кетет. Мына турат го темир. Мо жашыл болуп. Ушу жашыл тормуздуку дейм. Az тормуз педалды шучу. Мына педаль. Сен тормуз ылдыйга тепкенде ушу ылдыйга жылып кетет дейм. Жылып кеткенде мына контактты кой берет. Мына күрөң мына ак ортосунда контакт бар. Ошо контактты кой берет. Мисалы мына Camry 40-ка сложный. Мне дал 4 сым келген. Еще тонкий непонятный сымдар. Бирок ошо төртөөнүн бирөөсү плюс аркага, дагы бир плюс селекторга. Түшүндүңөр а? Кыскасы бул ДТП болгон машиналарда, сууга чөккөн машиналарда ушуну жестко издейсиңер. Ошо үчүн мо как система работает точно түшүнүп алыш керек. А так табыш кыйын эмес. Замена кылыш деле тормоздун эле үстүн карасаң эле астын ашкасында болуп турат ал. Тормоздун педалдын эле үстүн карасаңарчы. Эми задний ходду көрсөттүм, противотуманка. Toyota Camry 35, противотуманка кнопка. Мынакей противотуманканын кнопкасы жигиттер. Мына бул жерде 2 кнопка турат, көрдүңөрбү? Мына арканыкы. Мына арканыкы мына. Түз, ана мынтип чийилип турбайбы? Ошо эгер мына ылдыйга ийилип турган болсо, алдынык болот. Анда буну алдынык кана десеңер, алдынык фараны жаккан кнопкада болот. Патвалик фара ошонун мына жанында эле противотуманканы болот. Арканыкына көбүнчө эле мындай отдельно кнопка коет. Арканыкыначы. Алдыныкыны баягы гитарада эмеге кошот. Патвалик билесиң, ана мында алдырагында дагы бир кнопка бар. Мында жылдасаң туманка жанат. Кээ бирки машиналарда булар Camry 35 ушундай экен, мисалы. Мындай болот, мынакей. Мында отдельно кнопка болот. Кээ бирки машиналарда. Мындай ылдыйга чийилет да, ана чийилет. Ушу противотуманка передний. Не путайте. Задний башка, передний бөлөк болот. Прямой түз турса задний болот, кыйшык ылдыйга турган болсо передний болот. И противотуманканын релесин издегенде баягы эле схема менен издейсиңер. Эч кыйынчылык жок. Так. Азыр эме кылайлы. Honda Accord CLSM'nin противотуманкасы кантип чечилет? Мисалы, CLSM келип калды, туманигин лампочкасын алмаштырыш керек. Мындай кыласыңар. Honda Accord CLSM замена лампочки, противотуманка. Мынакей мындай подсказка берет. Көрүп атасыздарбы? Мени карабагыла, бияк карагыла. Именно CLSM'де бампердин сыртынан эле чечип алынат, мынакей. Бул жагы папка бияка кирет. Бул жагына саморез буралат, мына тешик көрсөтүп турат. Мына туманик штекер сайып, биягын тыгып, фляга ошоп жабасынан бул саморез боковойнан катырып койгон болот. Ошо боковойнан саморез чечсең, мындай чыгып келет. Любой эле машинаны ушинтип замена лампочка, противотуманка десе, өзү жолдорун көрсөтөт. Мындай муч тетиштин деле кереги жок, ошо заменага делечи. Целый бампер түшүрүш шарт эмес. Көп ушуну билбей бампер түшүрөт.
Любой машинаныкы бар, короче, Google'дачы. Таппай калсаң кичине мындай карасаң көрүнөт деле, көзгө деле ясный эле ал. Өтө деле бир татаал эмес. Кыскасы мына ушинтип алмашат. Эми давайте Honda Porter, Hyundai Porter. Hyundai Porter. Замена лампочка противотуманка. Противотуманканын лампочкасын алмаштыруу үчүн Porter'де эме керек эмес. Мисалы, противотуманканы элдин баары до конца чечип алат. Андай, анын кереги жок. Азыр бир разборный болсо көрсөтүп коеюн. Мына противотуманка болсо мынакей. Ушул кадалып эле турган жеринде именно мына саморезге ушул жерде мындай доступ бар. Мынтип карасаңарчы. Ушул саморез чечсеңер, мына бантик алынат, а мына берле жөн эле чыгат. Противотуманка чечилбейт. Түшүнөсүздарбы? Любой машинаны эми 1-2 алмаштырганда дагы мындай железно эме болот, бирок негизи мындай оңой вариант кылып коюлат. Прямо закка жедирбей убактын экранын булда тарс алмаштырылат. Ошонго эч кызыгачылык жок. 1-2 машыгасыңар, анан иншалла секейин ачылып келет. Суроолор барбы жигиттер? Суроолор жокпу? Болду, анда сабак бүттү.